Жаңа саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, атасы өлгөн жетим болот экен, бирок энелерибизге Аллах Таала өмүр берсин, береке берсин. Эне деген кезде кечеги жумада көңөр болбосоңор керек. Бир устазыбыздын Шейх Мухаммад Ратиб хутбаларынан алган маалымат, балким орусчаларын уккансыңар. Кече жумада бир токтолдум эле. 21 жыл болуптур үйлөнгөнүмө дейт. Канча? 20 жылдан 21-ге кетип атат дейт. Атамдын өлгөнүгө 19 жыл болуптур дейт. Отуруп 20 жылдыкта аялыма бир сюрприз кылайын деп, аялыма кааласаң Кудайым буйрса бул дем алышта палан ресторанга барып экөөбүз жакшынакай бир романтикалык кече өткөзсөк дедим дейт. Аялым карап, балдарымдын атасы өмүр жолдошум, мунусунда башка бир аял менен барбайсыңбы деди дейт. Кандай башка аял менен? Мени менен эмес. Башка аялды алып барсаң дагы жакшыраак болот. Ал аялды акыркы жолу алып барганыңды ич көрө элекмин. Сен эмне деп жатасың, кайсы аял? Менде сенден башка аял жок. Жок, менден башка аялды айткан жокмун. Ал аял сени өтө жакшы көрөт, менден көбүрөөк сүйөт. Апаңды чакырбайсыңбы деди дейт. Энең менен ошо ресторанга бар дедим дейт. Апаң менен баардашып отур деди дейт. Апама телефон чалдым. Апа, эгер уруксат берсең, могу дем алышта сиз менен экөөбүз бирге отуруп, бир ашканада жакшынакай тамак жеп отурсак баарлашып. Эненин жүрөгү, балам эмне болду? Тынчтыкпы дегеле, амандыкпы? Сага бирдеме болду? Жок апа, эчтеме болгон жок. Келинге бирдеме болдубу? Өмүр жолдошуңа? Жок. Балдарыңабы? Эмне үчүн мени менен сырдашып сүйлөшөм дейсиң? Үйүңдө бирдеме болгон? Жок апа, эчтеме жок. Сарсана болбу? Кудайыма шүгүр баары жакшы. Бирок мен сиз менен бир отургум келди. Айланайын, алдыңа кетейин, садага болоюн. Сен мени чакырсаң жок дейминби? Барамын, келгин. Дем алыш күнү машинемди айтып, үйгө атамдын үйүнө келсем, энем эч агылы чыгып алып көчөдө күтүп аткан экен дейт. Апама мындай карасам жакшынакай таптакай кийинип алыптыр дейт. Кооз кийим дейт. Жакшылап ойлоп карасам, атам өтөр жылы алып берген көйнөк экен дейт. 19 жыл мурда атамдын сатып алып берген, акыркы алып берген көйнөгүн кийиптир. Машинеме салып, ашканага келдим апам менен. Келгенде анан ашканадагы кызматкер кыздар тамактардын жазылган кыргызча эмне дейт аны? Аш тизмегин берди дейт. Аш тизмекти карап, окуп, апама карасам, апам кыйналып, билдим апамдын көзү жакшы өтпөй, жетпей калыптыр дейт. Апам окуй албады, кыйналып, апаке, бер мен окуйун. Мындай тамак бар экен, мындай бар экен, мындай суусундук бар экен. Сен апам жылмайып, көзүнөн жаш агып, балам билесиңби? Кичинекей кезиңде тамакты мен сага тандайт элем. Эми бүгүн сен тандап калыпсың. Дегенде мен апама мындай дедим. Апа, карызды төлөй турган кез келди. Көп жылдан бери унутупмун. Карызымды төлөйүн, кел. Оку бердим. Тамак алдык. Бир топко чейин көп нерсе менен маектешип отурдук. Түн жарымга отуруп калыппыз. Анан үйгө жеткизейин дедим да апамды ашканадан акырын алып чыгып машинеге отурган кезде, балам, эгер макул десең, дагы бир жолу келсек деди дейт. Айланайын апам, сен дагы бир жолу келем десең, мен жок дей билем. Келем десем, бирок бир шартым бар деди дейт. Эмне шарт? Келерки кезек менин эсебимден. Ашкананын, ресторанын тыйын тыпырын мен төлөймүн деди. Макул апа, сен айткандай болсун деп. Үйгө алып келдим.
Kolunu öp, çekesini öp, үйдөн түшүрөрдө, balam sen telefon çalıp, demalış günü meni aşkanaga çakırgan günden beri koşnalarga, dostlarıma bаарına aytıp çıktım, balam beni tabaka çakırdı dep. Azır alar beni çıdamsızlık meni kütüp atat. Emne olgonu alarga aytıp berem dedi deydi. Apamdı үйgө жеткизгенден кийин bir kança күндөр айлар өттү, өтө тез өтүп кетти. Кокустан апам жүрөктөн ооруп, апам каза болуп калды дейт. Экинчи жолу бирге баягы ашканага, ресторанга бара албадык. Алланын тагдыры айла жок. Бирок апамды көмүп келгенден кийин bir kança күндөн кийин апам менен тамактанган ресторандан бизге конвертте bir кат чакыруу келди дейт. Чакырууду алсам, сиздерге ушундай үстөл заказ кылынган, эки адам келип тамактанып, эс алып кетиңиздер деп. Өмүр жолдошумду алып келдим. Келсем баягы апам экөөбүз отурган үстөлдө эме кылган экен дейт. Эми тамакты тандап атсам, ошол жерде кызмат кылган кыз bir конверт алып келип берди. Ачып окусам дейт. Балам, сени менен кайра келишиме көзүм жетпейт эле. Бирок пенсиямды алганда тыйынымды төлөп койдум. Мына бүгүн өмүр жолдошум менен жакшынакай отуруп сырдашып кеткин. Сен ошол кечедеги кандай мага бактылуулук тартуулаганыңды сен сезе албайсың. Ал кече мен үчүн өтө өзгөчө, эң бактылуулук кече болду мага. Сени сүйгөн, көзүнүн карегиден да жакшыраак көргөн апаң сүйүктүү балам деп кат жазып коюптур дейт. Сүйүү деген бул. Сүйүү ата энени сүйүү. Сүйүү динибизди сүйүү. Сүйүү мекенибизди сүйүү. Сүйүү өзүңдүн өмүр жолдошуңду, никеңдеги аялыңды сүй. Анан каякта 14 февралда бул биздеги жок нерсе, урматтуу мусулман бир тока. Аллах Таала тирүү энелерибизге узун өмүр берсин, жүрөктөрүнө иман берсин. Өткөндөрдө Аллах өз рахматына алсын, мүрзөлөрүн урду, жаткан жерин бейиштин бакчалардан кылсын.